Адаттагыдай эле биздин кичинекей бөөктөргө да кезек келди. Бүгүн Кызылкая шаарынын бөөктөрүнүн ыр жомокторунда күбө болобуз. Албетте, Кызылкая шаарындагы Айденек балдар бакчасынын бөөктөрү сонун ырларды даярдашыптыр. Анда кезекти алардын ырларына берели. Макул, көрөлү. Ата мекен өзүңдү айдактайбыз, сактайбыз. Ата мекен өзүңдү өмүр бою сактайбыз. Кыш келди, жабак такып билет. Сагы кысы жабак, ботубузга илинет. Швети яблоко упа, и посаду побежали манины, и пешков марины. Кылымдарга баскан тил, кыргыз тили корком жина дастан тил. Кыргыз тили бабам манас жасаган, мезгилдеги чоң тарыга каткан тил. Синий тахар, сколько листьев соберешь, золотой большой букет, нам от осени привет. Осень не спится, ты чачами подожди, дай шумом лето, солнышко и света. Бала бакчанын ураны дени сак моон, ыркы таза коондун тиреги. Ал эми бала бакчанын максаты мектепке чейинки курактагы балдардын аң сезимин, ой жүгүртүүсүн, калыптануусун, ошондой эле айлана чөйрөгө болгон кабыл алуусун калыптандыруу. Бала бакчада 20 кызматкер жумушчу эмгектенет. 9 педагог эмгектенет. Бала бакчада азыркы күндө 150 бала тарбияланып каралууда. Балдардын улуттук курамы 90% кыргыз улутундагылар, ал эми 10% башка улуттун өкүлдөрү. Оз бердим, чиш бердим, атам жумшаса, аткарууга күч бердим, берешесин Кудайым, мен сұрасам бүтпедим, мен сұрасам бүтпедим. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать сказку. А сказка моя называется «Колобок». Вы любите сказку? Да! Тогда слушайте внимательно. Сказка начинается. Сегодня, ребята, я вам расскажу сказку «Колобок». Сказка начинается. Где-то на лесной опушке в одной старенькой избушке жил-был дед, жила баба. И однажды перед обедом они ведут между собой беседу. Говорит ему старик: «Очень голодно, старушка, очень хочется мне есть. Испеки мне колобок». Отвечает ему старушка: «Не могу тебе испечь, мы 2 дня не топим печь. Тесто жмем, жмем, жмем. Тесто мнем, мнем, мнем. Колобочек покатаем, покатаем. Выпекать его поставим». Колобочек поднялся и румянцем налился. Я колобок, я румяный бог, а я зайчик. Колобок, колобок, я тебя съем. Он бегом и покатился колобок, и спрятался за кустик. Оглянулся зайка, нету колобка. И пошел он дальше к себе. И у него настроение хорошее. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля. А навстречу ему выходит серый волк. «Колобок, колобок, я хочу тебя съесть!» Айденек бакчасынын бөөктөрүндө ийгиликтерди каалайбыз. Кичинекей достор, ырларды сонун айттыңар. Мындан да көп ырларды үйрөнө берсеңер, биз силерди чагылдырууга даярбыз. Мирзада, кел эми үйрөнөбүз рубрикасына кезекти берели. Адаттагыдай чыгармачыл достор күтүп жатышкандыр. Макул, кезек үйрөнөбүз рубрикасында.